Марат Колдошевдин күнүмдүк иши өзү тейлеген Атабеков аймактык башкармалыктан башталат. Ал эл аралап өз аймагына тиешелүү ишин мыкты деңгээлде жүргүзөт. Эшик каккылап түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү дагы адатка айлантып алган. Анткени анын негизги максаты ар кандай кырсыктардын алдын алып, коомдук тартипти көзөмөлдөп, бейпил жашоону камсыздоого багытталат. Мен тейлеген административдик номер 2 аймакта жалпысынан 3500 кожолук жашайт. Анын ичинде 2 мектеп жана 12 магазин жайгашкан. 2024 жылдын 4 ай ичинде жалпысынан мен тейлеген аймакта 3 уурлук фактысы катталып, анын 3-өө тең бет ачылып, азыркы күндө тейлеген аймакта эч кандай кылмыштар, ачылбаган кылмыштар жок. Аймактык тескөөчү өзүнүн ишине так жана жоопкерчиликтүү. Муну аны менен бирге иштеген кесиптештери ырасташат. Чогуу иштеп, анын ишке болгон аракетинен көп сабактарды алышат. Атабеков фонду иштегениме 6 ай болду. Мен Колдошев Марат экен иштешкениме сыймыктанам. Бул киши боюнча айта кетсем, өзүнүн жумушуна так, коллегаларга болгон сый урматы өтө чоң. Биз бул киши менен иштегениме сыймыктанам мен. Өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп дегендей, бизде өзү фонду Марат эке урду башкача. Бизге билгендерин үйрөтүп, кеңеш берет. Күн-түн дебей, майрам эмне экенин билбей, 10 жылдан ашуун убакыттан бери аймактык тескөөчү болуп, өз жумушун алып барууда. Коомдук тартип бекем болсо, алардын көңүлү тынч. Иш менен бирге үй-бүлөгө да өзгөчө көңүл бурат. Ал Жалал Абад шаарынын Курманбек кичи районунда жашайт. 3 баланын атасы. Спорттун чебери, жаш кезинен милиция болууну самап, тилегине жеткен убагы. Милицияга келген чоң себеби жаштайымдан спорт менен машыгып, биринчи ошо кикбоксинг менен айылда машыгып, ошонун арты менен Ош шаарындагы Таймаш спорт клубуна машыккам. Ал жерде 5 жыл машыгып, кикбоксинг менен мастер спортун. Ал эми жеңил атлетика менен Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын арасында ошол турнирлерде да 5 жолу чемпион болгом. Ошонун арты менен Жалал Абад областындагы ички иштер башкармалыгына караштуу тез шара көрүү атайын отрядында ошол жерде иштеп калгам. Менин милиция мени коргойт деп эл арасында айтылып келет. Мындан улам Марат Колдошев болгон күчүн жумшап, эл үчүн талбай эмгек жаратып келүүдө. Нара Жапарова, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.